Саламатсыздарбы, ынтымактын берүүлөрүн түз эфирде кабарлардын күндүзгү чыгарылышы улантат. Студияда мен Альбина Жолоева. Бишкек шаарында жайгашкан Дихнес ишканасынын ири көлөмдө салык төлөөдөн баш тартып келген учуру катталганын финансы полициясы билдирди. Маалыматка ылайык аталган компаниянын жетекчилиги жасалма документация жана салык отчетторунун негизинде өлкө казынасына 4 945 000 сом салык төлөбөй келген. Бул боюнча финансы полициясынын Бишкек шаары боюнча башкармалыгынын тергөө бөлүмү кылмыш ишин козгоп, учурда иликтөө иштери жүрүп жатканы белгиленди. Кыргызстанда жыл сайын мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын саны өсүп жатканын Акыйкатчы институтунан билдиришти. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын саны жыл сайын 3-4 миңге көбөйүп жатат деп айтылат маалыматта. Акыйкатчы институтунун жүргүзгөн мониторингинин жыйынтыгы боюнча майыптардын санынын көбөйүшү менен аларга эч бир багытта жетиштүү шарттар түзүлбөгөнү тастыкталган. Буга ылайык майыптарга байланыштуу көйгөйлөр менен укук бузуулар Акыйкатчынын жылдык докладына киргизилип, ал жогорку кеңешке, өкмөткө жана тийиштүү мамлекеттик органдарга жөнөтүлө турган болду. Белгилей кетүүчү нерсе, Кыргызстанда жалпы 160 000 мүмкүнчүлүгү чектелген адам бар, анын 26 672-си өспүрүмдөр. Башка жаңылыктардан Кара Суу районуна караштуу Папан айыл аймагындагы жолдордун жана көпүрөлөрдүн азыркы абалы начар. Бул тууралуу жергиликтүү жашоочулар айтып чыгышты. Бул көйгөйдүн келип чыгышына бел алма көмүр кенинен Кызылкая цемент заводуна кара алтын ташыган 40 тонналык оор жүк ташуучу унаалардын өтүп жатканы себеп болгон. Оор салмактагы хоаларды өткөрбөй коюу үчүн жашоочулар жолду да тосуп көрүшкөн. Бирок мындан жыйынтык чыккан эмес. Папандагы жолдун абалы менен кабарчыбыз Эрмек Муратбек уулу таанышып келген. Папан айыл аймагынын жол аркылуу бел алма көмүр кенинен Кызылкаядагы цемент заводуна кара алтын ташуучу Хоа үлгүсүндөгү жүк ташыган унаалар өтүшөт. Жол 20 тонналык салмакка ылайык ташканы менен 40-50 тонналык оор жүк ташуучу унаалар жүрөт экен. Мындан улам жергиликтүү тургундар жолду тосушкан. Эскерткенибизге карабады. Канча жол ушунун жетекчилерине кайрылдык. Болбоду. Аргасыдан ушинтип, мынантип жолду тосушка аргасыз болдук. Ушуну тосуп койгондон кийин дагы түнкү саат 12-1-2-лерде дагы өтүп атат. Бул жол адыр аралап Ноокат районунун Көкбел айылынын четинен өтүп кете турган жол экен. Бул атайын ошол көмүр ташыган КАМАЗдар үчүн салынган жол. Ал эми бул жол Папан айылына кетүүчү жол. Бирок папандыктардын айтымында көмүр ташыган Ховалар атайын салынган жол менен эмес, Папан аркылуу кетип жатышат. Папандыктар бел алма кенинен көмүр ташыган 5 арча компаниясынын артында. Ишкер Жалил Атамбаев турарын айтышат. Атамбаев Ховалар үчүн атайын жол салдырганы менен ал тарапка айдаган айдоочунун өзү жок. Оор жүк ташуучу унаалардын запкысы жолдор менен бирге көпүрөлөргө да тийүүдө. Кичалай жана Кожокелең айылынын тургундары араң салдырган көпүрөнүн көрүнүшү азыркы учурда мына ушундай абалда. Мындай абалга келишинин бирден бир себеби бул жерден оор жүк ташуучу автоунаалардын байма-бай өткөндө себеп болууда деп айтышат тургундар. Кичалай айылынан көмүрдү азыркы учурда Ховалар менен бирге 20 тонналык КАМАЗдарда ташууда. Күнүнө кеминде 20 тегерегинде өтөт. Айдоочулар унаалар ташыган жүк Жалил аттуу ишкерге таандык экенин айтышат. Кайсы жакка кетти аттуулар? Кызылкаяга. Кайерне Кызылкаянын? Цемент завод. Кимдин фирмасы? Жали дейт. Жали? Силер заказ кылганбы? Оор жүк ташыган унаалардан жолдор эле эмес, үйлөрдө да жаракалар пайда болуп жатат. Алар өтө баштаганда көчөгө жакын жашаган тургундар үйдөн сыртка чыгып туруусу керек. Ичкериде отуруу кооптуу. Бир өткөндө өзү эм 10тасы бир өтөт. Жата албай эле калдык. Чаң басып, бул жолу дүкүлдөп, аны басып кала тургандай болду мына үй. Жата албай эле ана үйлөргө жаттык, олар деле жарылып кетти. Отуруп кетти да. Анан кийин бул холордун эгесин таппай атабыз. Эч айла. Актерек Папан Кожокелең жолу жана андагы көпүрөлөр капиталдык оңдоп түзүүдөн убагында өткөрүлүп турат. Адистер мыйзам боюнча кайсыл бир кенди иштетүүдө. Оор жүк ташуучу унаалар мамлекеттик жол менен жүрүүгө болбойт. Ал үчүн өзүнчө бир жол салынышы керек эле дешет. Мамлекеттик жол оор жүк ташууга туруштук бере албайт. Бел алма деген демеден көмүр кенинен көмүр ташып аткан Ховалардын алар 30-40 тонналык көмүр ташып атат. Бул машинанын өзү менен 50 тоннадан ашып кетет. Мындай машиналар менен ташып аткан жүккө, конечно, туруштук бере албайт. Көмүрдүн зыяны жолдон сырткары Кичалай айылынын тургундарынын ден соолугуна да тийүүдө. Анткени бел алмадан чыккан көмүр Кичалайда иргелет. 1000ге жакын адам жашаган аймакта жашоочулар көмүрдөн чыккан газга ууланып жатканын айтышат. Түндө сүт, түнү айрыкча түнү. Таң атып чыгалыгыдай жандырып чыгат экен. Жандырганда газ улам айылды каптап, тунуп, ушул убактарда биз абадагы жута албай калабыз да, дамыгып эшикке чыксаң
чынында аба бузулган болот. Жогорудагы айтылгандар боюнча 5 арча компаниясынын жетекчилиги менен байланышууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Кошумчалай кетсек, буга чейин Папан Кичалай жолундагы эки көпүрө оор салмакты көтөрө албай урап түшкөн. Бирок 5 арча компаниясы тарабынан кайрадан салынган. Эрмек Муратбек, Азам Бузириков, Айбек Беделбеков, Ынтымак. Сасык тумоонун H1N1 түрү Кыргызстанга да жетип 61 адам аны жуктуруп алды. Бул тууралуу ооруларды алдын алуу жана санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин маалымат катчысы Шабдан Рыскулов билдирди. Анын айтымында өлкө боюнча өткөн жылдын декабрынан бери 325 бейтап кайрылып, алардын 61-и чочко тумоосуна чалдыкканы тастыкталган. Учурда сыркоолордун баары дарыланууда, өмүрүнө коркунуч келгендери жок. Дарыгерлер чочко тумоонун алгачкы белгилери кадимки сасык тумоодон көп деле айырмаланбай тургандыгын, андыктан ооруканага убагында көрүүнүнү эскертишет. Чочко тумоосу 2009-жылы дүйнөгө өтө тездик менен жайылып, дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму пандемия коркунучу тууралуу эскерткен. Ал кезде бир жылда бул кеселден 18 миңден ашуун адам көз жумган болчу. Февраль айында орто мектептерде англис тилинин жумалыгы өтө турганын Билим берүү жана Илим министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык, жумалык 8-15 февраль күндөрү өтүп, окуучулардын англис тилине болгон кызыгуусун жана билим сапатын жогорулатуу максатын көздөйт. Бир жуманын ичинде бардык билим берүү уюмдарында окуучулар арасында сынактар, көргөзмөлөр, жолугушуулар жана конференциялар өткөрүлмөкчү. Андан сырткары 5-11 класстын окуучулары үчүн англис тили эл аралык баарлашуунун тили аттуу ачык сабактарды өткөрүү каралган. Азыр болсо дүйнөдө болуп жаткан акыркы окуялар менен тааныштырабыз. Акыркы 3 күн аралыгында кышында абанын температурасы кескин төмөндөп, өлкө аймагына 100 жыл аралыгында болуп көрбөгөндөй калың кар жаады. Айрым штаттарда кардын калыңдыгы 1 метрге жетип, унаа жолдор жана аба майдандары жабылган. Ошондой эле 200 миңге жакын турак үй электр жарыгынан ажырап, жергиликтүү тургундар бир топ кыйын кырдаалга туш болушту. Кененирээк кийинки сюжетте. Өткөн дем алыш күндөрү АКШнын чыгыш жээгине 100 жыл аралыгында болуп көрбөгөндөй кар жаады. Нью-Йоркто, Вашингтондо жана башка штаттарда жолдор жабылып, транспорт кыймылы үзгүлтүккө учураган. Учурда 85 миллион киши табият кырсыгынын туткунуна айланган. 200 миңге жакын турак үйлөр электр жарыгысыз калышты. Нью-Йоркко 64 сантиметр кар түштү. Калың жааган кардан улам 23 январь күнү боло турган Таймс-сквердеги айрым иш-чаралар токтотулган. Азыркы тапта аянтты тазалоо иштери жүргүзүлүүдө. Таң калыштуу. Мында кар өтө көп болчу, баарын тазалап коюшуптур. Бүгүн саат 2-де поездга билет алганбыз. Ал каттамыбыз да токтотулуптур. Азыр Филадельфияга кетүүнүн жолун издеп жатабыз. А бул болсо Вашингтон. Мында 1 метрге жакын кар. Жолдор тосулуп, ишкана мекемелери ишин токтоткон. Жергиликтүүлөр кар менен өз алдынча күрөшүүгө чыгышкан. Мен жонган аларга бактыраак жакындап барайын деп жатам. Өтө кызыктуу. Бири-бирибизге Хэллоуин майрамында белекке берген костюмдарыбыз бар. Кар менен күрөшүүгө ошол кийимдерибизди кийип чыгууну чечтик. Учурда адистер калың кар эригени менен катуу суу ташкындоолор болушу мүмкүн деп эскертип жатышат. Бул сиздерге жеткирип үлгүргөн акыркы кабарлар болду. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтта да жайгаштырылган. Маалыматтар менен кененирээк Ынтымак Чекит KG сайтынан тааныша аласыздар. Мен болсо сиздер менен кечки 5-ке чейин коштошом. Саламатта туруңуздар.